Бүгүн областык Барпы драма театрында Тунук Тилек кайрымдуулук фондунун уюштуруусундагы «Биз баарыбыз теңбиз» аттуу марафон концерт өттү. Анда өлкөнүн ар аймактарынан келген ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү таланттуу жарандар өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашты. Иш-чарага каланын вице-мэрі Руслан Алтымашев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошев, мекеме ишканалардын жааматтары, студенттер жана окуучулар катышты. ДЦП, задержка психоречевого развития дегендер аларда социум жок, алар үйдө жашоо турмуш менен көп кыйынчылыктар түзүлүп калат. Ошондой балдардын ата энесине кандай кылып жардам берсек деп анан ойлонуп жүрүп, ушул фондду негиздеп, музыканттарыбыз менен кеңешип кесип, келгиле монтип республика боюнча гастроль кылалы, марафон концерт кылалы, ошол жактан чогулган каражаттарды ошондой жанагы ДЦП, детский церебральный паралич деп коет, анан жана задержка психоречевого развития деген балдарга жардам берели десем, баары мени колдоп, коштоп келишти. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнү. Ага карата уюштурулган марафон концерт коомдун камкордукка муктаж аярылуу катмарына жардам колун сунуу, алардын таланттарын элге тартуулоосуна шарт түзүү болуп саналат. Иш-чаралар кайым өткөрүлүп туруш керек. Себеби бул марафон концертте өзү деле айтылып турулат. Себеби бул марафон концерттен түшкөн ар бир каражат биздин кичинекей оорукчан бөбөктөрдүн дары-дармектерине коротулат. Муну жөн эле баягындай элден сурабастан өзүбүздүн мүмкүнчүлүгү, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу, абдан мыкты, колунан абдан бир сонун ырдаган, колдонуучулуктар боюнча, ыр жазган боюнча бир таланттуу уул кыздарыбыз бар. Ошолордун өнөрлөрүн дагы көргөзгөнчү анан бул ушундай иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Иш-чарада жергиликтүү бийлик, шаардык кеңештин депутаттары жана каладагы мекеме ишканалардын жааматтары өз салымдарын кошушту. Анда жыйналган акча каражаттары шаардагы дары-дармекке муктаж 10 баланын керектөөлөрүнө жумшалмакчы. Бүгүнкү күндө 634 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан 500 сомдон акчалай жардам берилип атат. Жана ошондой эле 3 декабрь күнү атайын бул жерде иш-чаралар болмокчу. Концерттик программалар өтүлөт и майыптыгы боюнча коляскага муктаж, кресло коляскага муктаж жарандарга ошол күнү атайын ушул коляскалар буюрса тапшырылат деген ойдобуз. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жалпы 3604 жаран бар. Алардын 400дөн ашууну 18 жашка чейинкилер. Нурайым Турдумаматова, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.